Қазақстан адамдык капиталдын глобалдык рейтингинде көтөрүлдү. Дүйнөлүк банктын өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча жаңыланган индексте өлкө 13 сапка жакшырды. Республика 161 мамлекеттин ичинен 42 орунду ээлеп, бир катар Европа жана Азия өлкөлөрүнөн алдыга чыкты. Казакстан, Аргентина, Малайзия, Грузия, Азербайджан, Кытай, Молдова, Греция, Болгария, Италия жана Түркиядан жогору жайгашты. Аймактагы мамлекеттердин адамдык капитал индекси 200 балдан ашпайт. Серепчилердин айтымында бул көрүнүктүү натыйжа, анткени адамдык капиталдын көрсөткүчтөрү акырындык менен өзгөрөт. Алар коомдун өнүгүүсүнүн негизги факторлоруна, мисалы билим берүүнүн сапатына, саламаттыкты сактоо системасынын абалына жана өмүр сүрүү узактыгына көз каранды. Рост Казахстана. Казакстандын позициясынын өсүшү билим берүү жана иш менен камсыз кылуу компоненти менен шартталган. Бул рейтингде Казакстандын позициясынын мындан ары да өсүшүн камсыз кылуу үчүн албетте билим берүүнүн сапаты жана билим берүүнүн эмгек рыногунун талаптарына шайкештиги боюнча иштөө маанилүү. Бул тууралуу мамлекет башчысы да айтып, бүгүнкү күндө билим берүү негизги нерсе экенин белгиледи. Билим экономикасы бул жалпысынан ар бир өлкөнүн өнүгүү базасы болуп саналат. Развитие любой страны.